Ва важатту имам Газали рахимахуллах хавас кылган Курандын касиеттери деген китебинде келип атат. Ва важатту би хатти бa'дил улама иза арадта ан яхруджал жанну минал инсан, инсандан жин чыгып кетүүсүн кааласаңар дейт. Мындайча айтканда ошол жин талма менен дагы эпилепсия аркылуу кээде болуп калышы мүмкүн деп атпайбы адистер. Ошол учурда фаазин баягы талма оорусунан баланын айыгып, жинден алыс болуусун кааласаңар, жин илешпесин кааласаңар. Фаазин фи удунхи лимна саба маррат. Баланын ошо жин менен ооруган, талма менен ооруган баланын оң кулагына 7 рет азан айткыла дейт. Өтө баягы кулагын жарып ийе тургандай бакырып эмес, бала чоочуп кетпегендей 7 жолу азан айткыла. Вакро фиханан 7 рет азандайын ал-Фатихата, Фатиханы окугула, Курандын бет ачарын мал вал муаввизатайн, Фалак насты окугула, ва аятал курси, аятал курсиди ва сама ва Тарик, Тарик сүрөсүнү, ва ахирул хашр. La yastawi ashabul jannat wa la yastawi ashabun nar wa ashabul janna деп баягы Хашр сүрөсүнүн акыркы аяттарын окугула деп атат. Ва сурата софат ва софати софа деп. Куллаха ушулардын бардыгын, Софа сүрөсүнүн бардыгын окугула. Фа иннаху юхрaqu фин-нар. Ошол жин илешип аткан жин. Жана талма кадимгидей от менен күйгүзүлүп жок болот дейт.